качан ата эне дагы бирдемкени үйрөтсө балага жакшы сиңет экен да. Эми өмүр бою ошол окуганды эстейт экен да, атам үйрөткөн деп. Халал жешин билип туруп, ошончо чоң компания мен артымдан же вегетарианский, же бандай балык салык ушундай ээрчип барчу да. Мен баягы адал беркине жалбашын билипчи. Эми эле баскан баласы эртең менен турсак эки жакка чуркайт мынтип элечи. Анан кийин эмне болду десек, анан бир топусу бар экен, топусун алып туруп анан эме таза эме кирип кетти да, бошонгонучу. Ошо кичинекейинен үйрөткөн да, жана атасычы, мисалы үчүн ажаткан киргенде топу менен кириш керек депчи. Жанагы эмеңиз жакты. Кичине маанайы жок болсо, же кичине болуп турган болсо, мага уруксат. Мен барайын деп кетип калгам. 4/3 деп. Мисалы үчүн сиз кааласаңыз 4 күн иштесеңиз болот да. Же бирдем калса, ким алып берсе, атаң алып берди, молодец. Ким жакшы, атаң жакшы. Ким жакшы, апасы кийим алып берди дейбиз. Ушуга келгенде, Кудай тааланын ортого салып койт экенбиз да, биз Кудайды жаман көрдү депчи. Ассаламу алейкум, урматтуу бекендештер. Бизде бүгүн дагы бир өзгөчө бир маек. Буюрса бизде конокто Америкада окуп иштеген, азыркы учурда өзү Малайзияда жашап, Германияда онлайн иштеп жаткан IT адисинен маек алабыз. Бул бала тарбиясына кандай тиешеси бар десеңиздер, ушул балдардагы азыркы эң чоң көйгөй ата энелердеги бул телефон маселеси, соц тармак маселеси. Бул балдардагы эле көйгөй эмес, бул өзүбүздө дагы чоң маселе болуп калды. Ушуларды кантип туура колдонуш керек, биздин маалыматтар сакталуу жагы кандай болот, келечеги, ошол соц тармактардын келечеги кандай болот, бул жактагы бизге пайдасы, зыяны боюнча буюрса сөз кылабыз. Бизде конокто Бакыт байке, кош келипсиз. Рахмат. Чаңызга рахмат. Рахмат, Аллах разы болсун, ушул ушунчалык алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге. Бизде ошол биринчи эле бериле турган алгачкы суроо, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз кененирээк. Биз да тааныштырдык, эми өзүңүздү кененирээк. Рахмат, сөзсүз түрдө. Аты жөнүм Бакытбек Сактанов, Ошо областынын Ноокат районунун Кара Таш айылында туулган. Кесибим боюнча ушул азыркы тилде мен айткан IT тармагында ушу акыркы 5-6 жылдан бери иштейбиз. Ушул жылдары ар түрлүү компаниялар менен иштегенге мүмкүнчүлүк болду. 3-4 компания өзүңүз айткандай штатта иштедим, андан кийин немистер менен иштеген мүмкүнчүлүк болду. Негизи эле азыркы учурда өзүңүз 2 жылдан бери ушу Малайзияда жашайбыз, Малайзияда турам деп айттыңыз да. Анан муну биз IT адиси дегенде баардыгыбыз эле элестетебиз, баягы кепканы кийип, капшон кийип, мындай башкача адамдар болот деп элестетебиз да эми. Түнтүрөөк болушат, башка болот депчи. Анан сизде мен таң калдым да, аны көргөн жокмун. Таанышкан чакырсак эле ушул сакалыңыз менен келдиңиз. Анан сакал коюп, ушундай динде жүргөн, сүннөт кийинип жүргөн адамдарды көбүнчө караңгы деп билишет да мындай. Анан сиз ушул негизи биринчи эле суроо, ушул динге келип калышыңызга Америкада жүрүп, эмне себеп болду, кандай болду, ушул боюнча айта кетсеңиз. Рахмат. Негизи эле биздин ушу чоң устаздар айткандай, биринчи жашообузда динди коюшубуз керек экен да, тескерисинче эмес. Бизде көбүнчө биринчи мисалы үчүн кесип тандап алабыз, анан динди алып кетебиз, же бир иш баштап алабыз, анан динди алып кетет экенбиз да. Ошого мындай ылайыкташтырат экенбиз, суроо берет экенбиз, моундай бизнес баштадым эле кийин болобу депчи. Тескерисинче биз биринчи ошол динди биринчи үйрөнүп туруп, анан кесип кылсак жакшы болот экен да. Экинчиден шуга айтам, албетте ар бир амал эмелерибиз бул Кудайдын жакшылыгы, биздин бир такыбалыбыздан же өзгөчөлүгүбүздөн мындай жакшылык мүмкүнчүлүк берилбесе керек, балким ушул Алла бизге жакшылык деп ойлойм да. Андан кийин негизи эле ошол таң калыштуусу, ошо Америкада да ошол көп суроо беришет эле да, кандай жумушка алытабы депчи. Кээде интервью болуп калат эле. Кээде аял кишилер биз сурайт элек, аял кишилер менен баягы интервью болот да, кол алышып көрсө болобу десек, устаздар кээде болот дешчү, жумушуң болсо кээде жанагындай айт эле, кээде айтчубуз, мен мусулманмын, аял кишинин колун кармай албайбыз депчи. Ошондой убактар болчу. Анан негизи эле азыр эстеп көрсөм мындай эч кыйналбаптырмын да ал жактачы. Керек болсо, мисалы үчүн ошо компаниябызда обед берчү да, тамакты жумуштан ичишибиз. Анан бир шарты бар болчу, мындай чогуу ичишибиз керек экен да. Аларда ушу такс дедактибл деп коет, ошону кийин алып кесип алат окшойт го. Анан кийин мен ушул халал жешин билип туруп, ошончо чоң компания мен артымдан бандай сифуд деп коет, мындай
же вегетарианский же мындай балык салк ушундай ээрчип барчу да, мен баягы адал беркине жалбашын билипчи ошондой. Анан мындай билбейм, мага Кудай таалам жеңил кылды, ошондой жумушунда да эч мындай кыйынчылык болбоду да. Анан келатканда баардыгы кат жазып коюштур. Ушинтип кетип атам десем бирден кат жазып, колдорун коюшуп, кайра кел, ушундай жакшы жылуу эме кылышты да. Ошон үчүн менимче мага Кудай оңой кылган го дейм. Аллах разы болсун. Бул боюнча да буюрса алдыда токтолобуз кененирээк. Азыр дагы ушу конокторго келгендерге биринчи эле ушу алгачкы суроолордон бири өзүңүз боюнча, анан өзүңүздү ата энеңиз жөнүндө айта кетсеңиз, сизге кандай тарбия беришти эле, ошолордун тарбия бергендеги бир 2-3 өзгөчөлүктү айта кетсеңиз, бул биздин көрүүчүлөргө да пайдалуу болот деп ойлойм. Албетте мен оюнча өзүм да азыр ата эненин ролу чоң экен. Апам өзү врач, атам инженер. Библиосуна чоңойдум. Апам бир илим алам, эме окуйм десем дайым мындай аябайчу да, убактысын, акчасын атайын агайлар жалдап окутчу. Мисалы үчүн ошол мектепте деле информатиканы жакшы көрүп калдым да. Мен дагы деле эсимде да, жана 2 китеп болчу, бир жети кирдиби, чоң мындай бир практикалык, бир теориялык. Ошонун сыртында оболочкада планета турат, анын үстүндө бир ноут жок, компьютер турган да, эски компьютер. Ошону көрүп, вау, ушундай нерсе экен. Ал кезде моундай девайстар жок, ноутбуктар жок. Негизи мен биринчи ноутбугумду, компьютерим десем болот, Америкада алгам да. Ошого чейин бүт мындай компьютер жок, зар болуп, мектептерде кеч калып, түндөсү калып, анда компьютер класстарга кирип алып, ушинтип неме кылчубуз да, үйрөнчүбүз. Менче ошол анан көбүнчө кагазда иштешибиз ал кезде, бандай задачаларды ошо 2 жолу мамлекеттик олимпиадага келип калып, ошондо даярданчубуз да. Анан задачаларды, тапшырмаларды колдо жазып, колдо өзү иштеп, анан for loop'тар болду, эсептеп, бияктан кошуп, ушинтип эме кылчубуз да. Азыр ойлоп көрсөм, негизги бандай билимибиздин ошол жактан калыптанганго дейм да. Ошончалык бандай эмнегедир ушуну кичинекейинен эле жакшы көрүп калыптырмын да. Эсимде бирде информатика сабагында ошондой кош баракты алдым да, анан клавиатура жок да, эми тез жазамды үйрөнөйүн деп атам. Анан ошо клавиатура же фотоаппарат, сүрөт жок, телефондо жок бекен. Ошол жерде отуруп баарын мындай клетка жазып алып, анан тамгаларды жазып алып, үйгө барып практиковать эткем. Бирөө көрсө күлсө керек эле азырчы. Ошол бат жазганга Бат жазганга 2 колум иштетем депчи, так, гимнол депчи. Ошо кичинекейинен эле кызыкчу экен, ойлоп көрсөм. Ата энем да эч качан бандай аябай ошо эме кылган ыраазычылык билдирем да. билим алам десеңиз, ошол жагынан бир убактысын, өздөрүнүн акчасын аяган эмес экен да, сиз ошол нерсеге. Ооба, ошондой. Жакшы. Дагы кандай өзгөчөлүктөрүн эстей аласыз? Нелерге маани беришет эле? Кандай баалуулуктарды силерге сиңиргенге аракет кылышат эле ата энеңиз? Эсимде атам баары эле ошо Россияга кеткен, ата эне ошол эле кеткен жылдар эсимде. Мен ушу жаман жана жаш, азыр ойлоп көрсөм мындай кооптуу нерсе кылган экен да, мындай проводдорду оңдоп, азыр ойлоп көрсөм токтотуп кетсем эмне болмок дейм да. Бир 2-3 классымда эле ошо кетип жүргөндө ошол жумуштар мага калганда, үйдө чоң уул болгондуктанчы. Көп нерселер ошондой талаа жумуштарын өзүм бандай эме кылган үчүн балким ошол мындай тезирээк эмеге жеткирген, жоопкерчиликти чоң болгону жоопкерчиликти түшүндүрдү, окшойт да. Туура айтасыз. Жакшы. Эмеде сиз ошол Америкага кетем дедиңиз да, бул канчанчы жылдар болду ошондо? Канчанчы жылдар? 2012 болот. 2012 жылдары. 2012 жылдары эми азыркы эми мындай эме болуп калды. Көп адам барып, бул мындай коопсуздай сезилип калды. Бирок 2012 жылдары менимче көп ата энелер корксо керек эле. Сиз өзүңүз Оштун Нокат деген жеринен болот экенсиз, Нокаттан болот экенсиз. Ошол жактан сизди кантип Америкага жөнөтүштү, кантип бул нерсеге макул болушту? Сиз ал жака барганда кандай болду Америкада, кандай өзгөчөлүктөр болду, эмнеден кыйналдыңыз? Ошолор боюнча да. Рахмат, эстеп көрөйүн. Чын эле мен энем каршы болгон экен. Энем кантип жаш эле турса сен ал жака жөнөтөсүңөр деп. Бирок апам менен атама айтканда туура эле кабыл алышты. Мен ошол жактан окуйм, эме кылып келем деп максатым бар эле да. Анан макул деп эле жөнөтүшкөн.
барганда биринчи эле албетте мындай тилден кичине бир аз кыйналган, анткени биздин мектеп ойлоп көрсөм азыр британский, английский берет экен, Улуу Британиянын тилинде, ал жака барганда бир аз акценттеринен эмелеринен кыйналып, бирок кийин үйрөнүп кеттик. Анан кыйналуулар деле көп деле болбоду. Ошо барганда тамак аштан баягындай адал издегенди үйрөндүк, сыртка чыгып. Мен ошо эсимде, ошо билет алып атканда деле ошол билет саткан досум ошо могу Арланда көчүп атам, ошол жерден мечит карап берчи деген экен да. Ал кезде мындай смартфондор жок, навигаторлор жок. Ошо эсимде да, ошол жерден билеттин артына мына мечиттин бара турган жеринен мечиттин картасын чызып алганбыз да. Чызып ошол чыгарып берген. Жакынкы мечитти тапчы. Анан ошол жака барып эле сразу мечитке барганда аракет кылып байланып, анан ошолордон көп нерсени үйрөттү. Телефон алып беришкен, бар эле келсиңер деп. Бул жактын, ошо Американын бандай өзүнүн жашоонун эмелерин, сырларын ошол жакта байкерлер айтып берген да, көп үйрөтүп беришкен. Эми демек сиз бул жактан эле негизи ата энеңиз диндар кишилер беле? Каяктан динге ушул кызыгып калды? Ушул жактан. Ата энем диндар киши болчу. Намаз окуш. Ошолордун эмеси. Бул жактагы жана мугалимдериңизди эстен чыгарып калыппыз да. Мугалимдериңиз боюнча да айта кетсеңиз, кандай агайлардан сабак алдыңыз? Ал жакта мисалы жана билимкана дегенде окудум дедиңиз, окуат да. Эмне өзгөчөлүктөрү бар эле башка мектептерден? Ага эчкилерибизге рахмат айтам, салам айтам, рахмат айтам. Биздин мектеп ошо лицей Өмүрзак агайыбыз ошо түптөп кеткен экен. Ошо формасы мындай башкача болчу да. Мисалы үчүн 90 минутадан болчу ар бир сабак. Кээде кыштын күнү саар кетип кеч келген күндөр болчу эле да. Ошо 6-7 класстарда элечи. Өздөрүнүн программасы бар эле. Программасы бар. Сырткары. Анан кийин эмелер болчу. Атайын өзүнүн стандарты бар. Мисалы үчүн күндө 10дон эсеп деген тапшырмадан сырткардан 10дон эсеп иштечүбүз да. Атайын математикалык эсептер. Андан кийин сөз жаттачу, тил үйрөтчү, башка жактан эжекелерди, агайларды, волонтерлорду алып келдирип, ошо айыл жергесиндечи. Ал кезде мындай интернет, башка дүйнөгө, сырткы дүйнөгө мындай анчалык эме жок болчу да, доступ эмечи. Ошол келип ушундай окусаңар ушундай болот деп атайын сырттан студенттерди алып келип, дайым ушундай активдүү эмелер, чогулуштарды өткөзүп турчу да. Демек сиздердин баягы дүйнө таанымыңыздарды, кругозоруңуздарды кеңейтүүгө аракет кылып азыр эле көрсөм кичинекейинен деле ошентип үйрөтүп, башка жактарга барсаңар анан дайым кат жазганды үйрөтчү, бир чоңдорго кат жазып үйрөтүү. Анан кийин башка университеттерге тапшыргыла, эгер неме болсоңор деп ушинтип жолдомолорун көрсөтүп, дайым ушинтип үйрөтүп турчу да. Анан ошондой өзгөчөлүктөр бар болчу. Ыраазы болсун. Ошо Өмүрзак агай боюнча да угуп калдык. Ошол учурларда чоң жакшы кызмат кылган экен. Билимканадан окуп, эгер биздин көрүүчүлөрдүн арасында да ошол жактан бир билим алган адамдар болгон болсо жаза кетсеңиздер жакшы болот. Буюрса Өмүрзак агайды да ниет кылып жатабыз, ошо студияга чакырып агайдан да бир маек алсак деп. Сөзсүз түрдө. Эми биздеги негизги тема бала тарбиясы, анан адамдардын өзүнүн тарбиясы, тарбия маселеси да мындайча айтканда. Ар бир элдин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Кыргыздар өзүнчө бир өзгөчө жараша өзгөчөлүктөрүбүз бар. Өзбектердин өзгө жараша өзгөчөлүктөрү бар. Эми Америка бизден бир топ эле алыста турат. Алардын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар да, бала тарбиясында, башка маселелерде. Эми алардан эмнени байкадыңыз? Баягы бизде минус плюс жактары деп коет го, туура эмес жактары. Эмнелерди алсак болот экен, эмнелерди алсак болбойт экен, бала тарбиялаганда эмнеге маани беришет экен? Америка жөн айта турган болсом, элдери мындай шайыр, мындай негатив азыраак экен да. Азыр ойлоп көрсөм, дайым күлүшөт. Мисалы үчүн бул деле сүннөт го. Магазинге барсаң деле күлүшөт. Анан кырсаң келгенде баары эле мынтип кыйналгам да, жүрөгүм эле стресс болупчу. Ошондой күлүшөт, анан сыйлашат. Мен ошол эмеден Лос-Анджелестен Кореяга учуп калганда, ал жакта ушинтип келатам да, анан кийин тиги стюардесса келип, мага келип туруп анан кетип калды. Анан
Мен өзүм тамак жасалам, анын сервисе келди да кечиресиз бизде халал тамактардан могу лапша бар экен, жей бересизби деди да жанагычы. Анан кийин жей берем, мен өзү сухой проекторум бар болчу дедим. Анан кийин просто айтайын дегеним, ошолор баягы динди сыйлагандыгынан мен ошону айттырбай эле жана халал тамактарын биз билбеппиз. Эртерээк билгенде башка менюлардан салып коймокпуз. Азыр ушул эмеде ушул эле 2-3 лапшасы бар экен. Мына обедиңизге, ужиниңизге деп берди да. Анан кийин уже перелет болчу да. Учуп конуп Кореядан Сингапурга учуп атканбыз. Анан айтты, кийинки рейсиңизге биз рациядан сиздин фамилияңызды берип койдук, мусулмандар катары тейлейт деп айтты да. Ошондой бандай сыйлагандыкты анан кээде ойлоносуң, ушинтип ушундай адамдар мисалы үчүн жакшы жактары аябай көп да. Дин эле жетишпей турган сыяктуу да. Дин эле жетишпей турган сыяктуу, бирок баягы адамдардын укугу, өздөрүнүн укугу, милдетин жакшы билишип, адамдарга колдон келишинче жакшы мамиледе туура айтасыз. Ошондой сөз, ошондой. Эми бала тарбиялаганда эмнелерди байкадыңыз? Ошо балдарды тарбиялаганда көрүп калдыңызбы? Мындай байкаган нерселериңиз эмне болду? Билим берүү системасында эмнелерге маани беришет экен? Биринчи эле көбүнчө мүмкүн болушунча ата энелер өздөрү сабак берген жакшы көрөт, мындай туура эсептешет экен да. Ошондуктан аларда homeschool деген атайын эме программа бар. Эгер сиз кааласаңыз мектепке бирбей эле үйдөн ата энеси ошо жоопкерчиликти алып мектептин программасын окутса болот да. Ата энеси өзү мектептин программасын окутса болот. Укугу бар. Ошо мектептин негизи ошол жума сайынбы, по-моему, менимче бир ай сайынбы барып жанагындай экзамен ошолор менен тест тапшырып турат. Бирдей кетсе болду да. Ошондой өздөрү, анткени качан ата эне да бирдемкени үйрөтсө балага жакшы сиңет экен да. Мисалы үчүн эстесеңиз, сиз атаңызды үйрөттүңүз, эми өмүр бою ошол окуганды эстейт экен, атам үйрөткөн депчи. Эгер жазганды үйрөтсөңүз, колдон кармап мына болот десеңиз, өмүр бою жазып атат, эстейт экен, рахмат айтат экен. Устазым, менин биринчи устазым атам, апам депчи. Ошон үчүн булар өзүнчө бир мындай кызгана турган нерсе экен да алар үчүнчү. Мен турганда мен ошон үчүн баягы көбүрөөк идеал көрөт экен атасынчы. Өзүнүн оюнда бул атасы аябай көп нерсени билгендей сезипчи. Ошондой анан кичинекейинен эле мындай талим тарбияга мен айткан кичинекейинен прям жаш кезинен эле соска эмип жүргөндө эле уже үйрөтө баштайт экен да. Бир эсимде бир сосед коңшу мусулманыбыз, американец болчу, кабыл алган да диндичи. Анан кийин баласын бир жака кетип атып биздин үйгө таштап турду да. Анан кийин баягы кичинекей эми эле баскан баласы эртең менен турсак эки жакка чуркайт монтип элечи. Анан кийин эмне болду десек, анан бир топус бар экен, топусун алып туруп анан эме таза эме кирип кетти да, бошонгонучу. Ошо кичинекейинен үйрөткөн да жана атасычы. Мисалы үчүн ажыткан киргенде топус менен кириш керек депчи. Сөз тили чыга элек. Тили чыга элек, чуркап эки жакка жүрөт. Эмнени издесек билбейбиз. Анан тиякта топус жүрүп калды, топусун алды да кирип туруп чуркап кирип кетти. Ошон үчүн биз балдарды кичинекей дөшүбүз керек экен да. Көп нерсени үйрөтө бериш керек экен. Мисалы үчүн Малайзияда эле ошондой экен да. Жаштайынан эле чоң нерселерди үйрөтө берет экен. Мисалы үчүн жана кетип атсам 4 жашарда кызым айтып калды, мына тоолор лавадан пайда болгонбу депчи. Лава деген бизде география кийин 5-6 класста өтүшү мүмкүн да. Аларга уже ошондой информациялар бере берген да. Кабыл ала берет экен жаш балачы, жаш бала кабыл ала берет экен. Негизгиси ошол soft skills деп коет, ошондой нерселерге үйрөтүшүбүз керек экен да. Мисалы үчүн ошол менин коллегам көптөн бери ушу Берлинге көчүп кеткен, ошол айтып жатат. Бак дейт, бул жакта бизде дейт 5-6 класстагы балдардан синус, косинустарды сурасаң билет дейт да. Бирок бул жакта 10-11-де сурасаң да билбеши мүмкүн дейт да. Бирок буларда дейт, буларды кийин жогорку университетке узкий специалист менен кеткен да, ошол жактан үйрөтөт дейт да. Бизде болсо мисалы үчүн кичинекейинен ушулар үйрөтөбүз, бандай мисалы үчүн эмгек, жоопкерчилик, soft skills, социологияга окшогон нерселерди үйрөтпөй койот экенбиз да. Ошого маани бербей койот экенбиз. Ошон үчүн ошондой нерселерге да маани берсек жакшы экен да. Алар дейт кичинекейинен ар бирин сурасаң французча сүйлөшөт, жок немисче, англисче сөзсүз билишет да, таза сүйлөшөт. Бул да бир өзгөчөлүктөр деп айтсам болот да ал жактынча. Билим берүү системасында кандай экен? Мектептерде, университеттерде кандай окутушат балдарды? Биздикинен өзгөчөлүктөрү кандай экен Америкада? Билим берүү системасында Америкада чын айтсам ал кезде мындай аралашпай калдым. Үй бүлөм жоктугунан. Менин билишимче ошо 3 мектепке жаш балдар primary school, middle school, high school деп бөлүшөт экен. Анан көбүнчө аз-аздан группа кылганга аракет кылышат экен.
бир мугалимге 5-6 окуучу кылыпчы. Анткени ошол көбүрөөк маани берет окшойт го. Анан өзүнчө мындай өз алдынча издөөлөрдү көп берет да, кичинекейинен эленчи. Өз алдынча сөзсүз жана эксперимент кылып көрүшөт, бирдемкелерди үйдө кылып, сөзсүз ошону тапшырмага берет да, жаратылыштануулар боюнчачы. Ошондо көңүл бурат экен көбүнчө. Мен буга чейин азыр Стив Джобстун китебин окуп калдым да, Стив Джобстун өмүр баянын. Анан ошол жерде Стив Джобстун атасы мусулман болгон экен өзү. Апасы кийин баягы шартка байланыштуу балдар үйүнө берип, анан ал жактан ушундай шарт койгон экен. Менин баламды багып ала турган адамдар үй бүлө, булар өздөрү сөз билими болуш керек, жогорку билими. Анан булар сөзсүз түрдө менин баламды жогорку билимдүү кыламын, жакшы университетке окутамын деп туруп, мындай сөз беришип, кол коюшуп документке. Анан кийин ошону алса болот деп ошол шарт менен койгон экен да. Анан эки үй бүлө келеткен, булар экөөнүн тең бир үй бүлө келеткен, келип аялынын деле өзүнүн деле жогорку билими жок экен. Бирок баланы ушунчалык жана Стив Джобсту каалап эме болгондуктан булар биз ооба билимибиз жок, бирок өзүбүз окутабыз. Эме болсок да баланы жакшы мектепке, жакшы университетке окутабыз деп тиги апасы менен да сүйлөшүп, ошентип жатып баягы алышкан экен да. Алып анан ошо сөздөрүндө туруп, өздөрү ушунчалык кыйналса дагы, буларда жакшы мектепке чыгып калган болсо, ошол жака көчүп барып, ошол мектепке Стив Джобсту окутуп эме кылышкан экен. Анан кийин өздөрүндө муктаждык болуп турса дагы, жакшы университетке ошо акчаны бар акчасын төлөп, ушинтип жанагы баланы окутушкан экен да. Анан айтайын дегеним, жанагы алардагы ошо билимге болгон инвестиция, балага болгон инвестиция ушул жагына өтө мындай жакшы маани беришет экен да. Ошол нерсени биз дагы алсак, бул үлгү аларлык. Анан жана дагы бир нерсени айтып кеттиңиз. Жаштайынан эле, жаш дебей эле булар көп нерселерди үйрөтө баштайт экен депчи. Бизде дагы мисалы ислам дининде көбүнчө баягы айрыкча карылардын, Куран жаттагандардын балдарын дагы эрте эме кылышат го, берип. 3 жаштагы, 5 жаштагы балдар Куран жаттап кары болгон балдар бар да. Эми 3 жашта, 5 жашта Куран жаттап алган деген бул не деген нерсе да? Өтө сонун нерсе. Ошол үчүн туура нерсени айттыңыз. Ошо биздин динибизде дагы бар бул нерсе. Ошого жаштайынан балага жаш дебей сүйлөшүп, жакшы нерселерди түшүндүрүп, анан жакшы ошо билимдерди бергенге аракет кылсак жакшы болот экен демек. Туура, сөзсүз түрдө. Рахмат. Эми макул Америка боюнча сүйлөштүк. Эми Германияда дагы барып жашап калдыңыз да, ал жакта дагы кандай болду? Булардын офиси бар болчу Бишкекте. Турбунак Кройсберг деп бул жака филиал ачышкан. Бирок негизги иштегендерибиз немистер же португалиялыктар. Ошол главный офиси Берлинде болчу да. Анан күнүмдүк жумушубуз ошолор менен болчу. Ошолор менен күн сайын Zoom'да сүйлөшүп, ошолор менен иштеп, анан жылына бир жолу кээде чакыртуучу конференцияларга же бир атайын иш-чараларга аралашып калдыңыз. Макул, алар боюнча да бир сүйлөшсөк дейм да. Ошол немистер боюнча аларды баягы дүйнөдөгү эң бир так жүргөн калк, сөзүнө турган так жүргөн калк деп билишет да. Чындыгында эле ошондой экен. Анан аларда өздөрүндө кандай сапаттарды байкадыңыз, эмнелерге маани беришет экен? Эгер байкап калган болсоңуз, балдарын тарбиялап атканда, билим берип атканда эмнелерге маани беришет экен? Негизи эле чын эле мен ошончо көптөр менен иштесем, бирок мындай немистер менен иштешкен жакты да. Анткени алар биринчи эле өздөрүн кыйнашпайт экен. Кичине эле мындай чарчап калса, эме болсо болушо ишти токтотот экен да. Андан кийин өздөрүн кыйнашпайт экен. Ошондон жумуш сапаттуураак болот экен да. Чарчап калса же маанай жок болсо. Маанай жок болсо, же кичине эле баш ооругандай болсо, мен кеттим деп эле жоопсурап кетип калчу да. Көрсө бул сөзсүз ушул нерселер кылган ишибизге мындай таасир этет экен да. Кийин ошо жасаган продуктларыбызга карасак, мындай аябай жогорку сапаттуу, коддо жогорку сапаттуу программалар жазылган экен да. Булар ошондой экен. Анан тактык, сөзсүз тактыкты, жоопкерчилик. Анан эгерде мисалы үчүн биз ушуну үйрөнүшүбүз керек экен, жоопкерчиликтичи
алар кечигип атса сразу эле айтып коет да, кечигип атам же болбосо итимди эшикке алып чыктым эле, анан чогулушту менсиз баштай бергиле дейт да. Ал эч ким итти да мындай несерьезный жумуш деп баарында кечи кылбайт да. Болгондо айтып коет да. Бизде дагы ошондойду үйрөнсө, көпчүлүк бизде мисалы үчүн эмелер баягы техникалык жактан эмес, мындай ушундай окшогон сапаттардан кыйналып калат да, четке иштегендечи. Жоопкерчилик жок. Мисалы үчүн башынан өттү, кээде бирөөлөрдү жалдап эме кылсаң жок болуп кетет, анчасаң тайненин бирөөсүндө той болуп атат, анан болсун, жакшылык болсун, бирок айтып коюш керек да. Жөн эле жазып кой, просто жазып кой, жөн гана жөн эле эскертип кое албайт. Эскертип коюшса эч ким урушпайт, анан эч ким эме кылбайт. Бул деген аягында мындай чоң эмелерге алып келиши мүмкүн да. Бир эле мисал айтып өтсөм болот. Бир 3-4 жыл мурун бул канчалык эме айткым келип атат да, жоопкерчиликти, жөнөкөй нерсени. Бир айылга такси менен барайын деп чечтим да. Попутный такси менен кетип атып, анан автовокзалдан бир жети орунду машинага экен, анан бирөө эле калды деди да, байкечи. Анан бирөө эле калды, анан сен отурсаң кетебиз. Мен отурсам да бирөөсүн жолдон күтүп атыптыр. Жана телефондон айтыптыр, мен келип атам депчи. 6 күтүп отурабыз, 1 саат өтөт, анан башка бирөө келсе албайт. Анан мен сөз берип койгом депчи. Акырында ошо 1-2 саат күттүк, анан жана көрсө башка такси менен кетип калыптыр да. Эми ал ойлоду да, мен таксистти, жөн эле бир таксист алдап койдум деп. Андай дегенмен ал жакта 6 адамдын 2 сааттан 12 саат убактысын алды да. Бул эртең балким кыяматта мен 12 саатымды алдым, 12 саатта намаз окуп коюш мүмкүн эле деп мойнуна алышы да мүмкүн да. Бул ушу жоопкерчилик да. Жөн гана айтып койсо эч ким аны урушпайт да, эме да кылбайт да. Биз дагы башка бирөөнү алып кете бермекпиз да. Бул элибиздин ушундай кайдыгерсиздик, жоопкерчиликсиздигинин сабаты да көрсөтөт. Ушундай нерселерге биз маани беришибиз керек экен. Анан кээде алар уялбайт, мындай бир нерсени билбесең уялбай эле айтат да. Бизде ушундай стереотип бар, бир нерсени сураштан уялат, же мен өзүнчө эле жанагындай өзүнүн статусун жогору коюп алгандан анан бир нерсе сурасам уялам депчи. Жумушта да ошол көп кездешет да. Так сурабай эле анан кийин аягында кандай башка эле нерсени кылып койгон убактылар болот да. Бизде мисалы үчүн менин коллегаларым 30-20 жылдан бери ушул IT тармагында чоң CTO деп коет, техникалык директорлордон кээде чалып алып менден жөн эле сурашат, кантип ойлойсуң бакыт болжолун кандай кылсак деп. Ал баягы мен текшериш үчүн же баны тамашалашка эмес, чын жүрөктөн эле сурайт да. Бул мындай сен оюң кандай, же болбосо азыркы мындай бир нерсени билбейм десе сразу билбейм деп эле айтат да. Ошондой нерселер дагы керек экен да, мындай эме кылыпчы. Анан жоопкерчиликти баарына бирдей кылып, бизде мисалы үчүн бас фактор деген бар да. Бас факторда автобуста бир айдоочу болот. Эгер бир айдоочу жок болуп калса, же мындай чарчап, же эме болуп кокустук болуп калса, бүт артындагы пассажирлер жүргүнчүлөр жабыртатат да. Ушуну бас фактор деп коебуз. Компанияда ошондой да. Бизде мисалы үчүн бас фактор дегенге катуу карашчу да. Ар бирибиз мисалы үчүн кимдин жоопкерчилигин баарын билчүбүз да. Мен мисалы үчүн ошону себептен кайсыл күнү жооп сурасам дагы кете берчүмүн да. Анткени баардык менин ишимди дагы билет. Ошондой бир коммуникация болчу да, байланыш. Мен мону кылтам, тигини кылтам, тигини могул жерге койдум, документациялар могул сайтта жатат депчи. Сиз жок болсоңуз дагы жаныңыздагы шериңиз алып кетчүдөй болуш керек да. Анткени бул өтө биздин биз жактарда ушундай бар. Бир адамдан өтө көп мындай көз кандуу болуп калат да. Эгер ал адам ооруп калса же иштен кетип калса болду, весь компания мындай жабыртатат, артынан жабыртатат. Ошон үчүн мындай нерсени өтө карашат экен да аларчы. Ошондой өзгөчөлүктөр. Жакшы. Жанагы эмеңиз жакты. Кичине маанайы жок болсо же кичине ооруп турган болсо, мага уруксат, мен барайын деп кетип калганы, ушундай кетсе ошондо жогорку жактан жанагы шефтер дагы мындайча айтканда эме берет, мүмкүнчүлүк берет, бара бер дейт. Мен балким биздин жумушубуз ушундай болгондон бир жагы плюсудур. Бизде кайсы убакта кийин толуктап койсо болот да, мен IT тармагында. Бирок ошонсо да жана эгер настроение начар болсо, башка бирөөгө жини келип урушуп кетиши мүмкүн, башка последствиялары жаман болуп кетиши мүмкүн да. Ошону билип калды. Анан бизде да тек койчу да, мындай хорошо бара бер депчи. Анан аларда да бир жакшы системаны азыр Европа боюнча эме кылып атышат. 4+3 деп. Мисалы үчүн сиз кааласаңыз 4 күн иштесеңиз болот да. Бирок 20% айлыгыңыздан баш тартасыз. Мындайча айтканда 5 күн иштеп, аларда 5 күн да, 5 күн жумасын иштеп, анан бир айлык алсаңыз, ошонун 20%-ын айлыгын баш тартасыз. Эми аларда мисалы үчүн уже акчасы жетишкендер бар,
жаш өтүп калгандар бар, мындай жөн эле жумуш үчүн келгендер бар. Эгерде ушундай кыла турган болсок, системасы жакты, эгер 4-5 кетсе, бир адамдын айлыгы да бул жумушсуздукту жоюп атат да аларчы. Мисалы үчүн жөн эле бизде отура берет да 5 күн. Эгерде айлыгынан да баш тартты 4 күндө иштеди, ордуна бир сотрудник алса болот да. Ошолордун 5-өсүн чогултуп турупчу. Ошондой неме жактары жакты да магачы. Бизде эгер антип жөнөп калган болсоң, шефтер айтса керек, көп башты оорутпа. Сен монайың менен менин ишим бар. Жумушту бүтүрдү. Жакшы. Анан жанагы нерсе боюнча да айтайын деген сурайын дегем да. Мисалы, бизде мен да байкайм да. Бир нерсени мисалы кечигип жатабыз же бир нерсе болбой калды. Ушундай маселелер жана такси маселесинде деле бир ооз эле байке ушундай болуп калды, мен кетип калдым, тигиндей мындай айтып койсо болот. Анан көпчүлүк ошону айтпайт да, коркобу деген дагы бир ой да, коркуу сезими дагы барбы бир түр. Бул эми баягы биздин ошол тарбия берүү, жалпы эле улуттук бир тарбия берүүдө көбүнчө ата энелер бала бир ката кылып койгон болсо, бир нерсени туура эмес жасап алган болсо, ошону айтканда катуу урушуп, баягыны катуу эме кылып койгондуктан баягы ошол туура эмес кылып алган нерсесин айткандан коркуп калганбызбы деген дагы бир улуттук бир деңгээлде ушул бир маселе барбы деген да ой да. Кандай дейсиз ошого? Кошулам сизге, туура айтасыз. Мен ойлоп көрбөптүрмүн, балким ошол жактандыр. Бизде жанагы өзүнүн баягы катан айтыштын маданиятын жолун биз айрыкча могул балдарга мындай чоң мамиледе алар негизи эле ушинтип көнүп калганбызбы, биздин эле эме кыла береткенбиз да, өзүнүн укугубузду ала береткенбиз да, бала тараптан ойлонуп көрүш керек экен да. Мисалы үчүн жөн эле үйлөн дейт го кээ бир ата энелерчи. Бала может башка нерсени каалап ошол убакта да, мисалы үйлөнүш керек өзү эртерээк. Биз бул деген айтайын, бул өзүнүн кызыгышын ата эне өзүнүн кызыгышын ойлоп атат да, тезирээк ал бала үйлөнсө, анан келин кылса, ал небере көтөрүп калса депчи, мисалы үчүнчү. Же болбосо башка нерседе эле ушуну бала тараптан ойлобой эле өз тараптан ойлоп калат экенбиз да, өз тараптан ойлоп, өзүнүн кызыкчылыгын алдына коюп, мисалы үчүн биринчи ошо бала эмне деп ойлойт, сүйлөшүп көрүшүбүз керек экен, анын ою кандай, эмне тоскоол болуп жатат, мисалы үчүн ошо коркутпастан, эме кылбастан айткан чоң мааниге болуш керек. Менде да болгон да, мен эстейм азыр 2-класс бекем, 2-3 класстарда болсо керек, ошол досум, жакын досум менен мунун ата энеси менен менин ата энем дос да. Айша атамдын баласы, эми Айша тайшынын баласы. Бул мага 50 сом берген. Апам алган экен, сен апаңдан карызы бар экен, муну берип кой депчи. Анан мен аны алам дагы, эми жана акча эме болгондо буфет деп ошол магазин курсак ачып кетеби, эмне болот, же бир нерсе жакшы көрүнүп кетеби, 2 сомго бир нерсе алам да. Сатып алам дагы. Анан үйгө барып туруп, жанагыны 48 сом берем үйдөгүлөргө. Берип, бирок айтпайм да. Мону берди, Айшынем ушундай. Ушундай бердиби дейт. Ооба, мен айтпапмын да, ооба ушундай берди деп. Мындай айта алган эмес экен, өзүм жеп койдум депчи. Анан деп анан эмне болуп, анан кыскасы жанагы нерсе билинет да. Тияка отурушта сурап калам, эмне болот, анан кыскасы билинет да. Анан кийин мага айтышат да, ата энем отургузуп алып. Балам, сен эмне болсо дагы, муктаждыгың болсо, башка болсо, коркпо. Айт. Биз мындай турула беребиз. Ал нерсе эме эмес, жаман нерсе эмес. Бул нерсе мындай дегенде менде башкача эме болгон. Анан кийин мен кылган нерселеримди анан айта баштагам да. Туура эмес кылсам да анан айтып, мондай кылып койдум, мындай болуп калды депчи. Ошого азыр бул жерде айтайын деген нерсе, ата эне ошол баланы ошондой бир туура эмес нерсени кылып алганда, ошентип бир сүйлөшүп коюш керек экен да, отуруп сүйлөшүп, айтып, балам, мен адам ката кылат. Бардык эле адам ката кылат, сен дагы ката кылып алышың мүмкүн, туура эмес болушу мүмкүн, бирок эмне болсо дагы мага айт. Туура. Айтып кой деп десе, мен ойлойм, ал бала чоңойгондо дагы жанагындай таксиге айтпай кетип калбайт да. Сиз туура айтасыз. Бул немеңизге мен азыр Умар Радиалхановдун эмеси эсиме түшүп кетти. Ошо сиз айтканда Умар Радиалхан, эгерде дейт, балдарыңар силерге сайгын коркуп айта албаса, анда силерди зөөкүр дегенге татыктуусуңар деген экен да. Ошон үчүн балдарыңар силердей эми коркпосун деген экен да. Коркуп айтсын дегенчи. Коркуп өзүн эгер айта албаса, силерди зөөкүр дегенге деп айтып койсо болот деген экен да. Жакшы. Эми немистер боюнча да бир аз сүйлөштүк.
Эми азыр Малайзияда жашап жатат экенсиз 2 жылдан бери. Мен Аллах Таала да айткан да, мен силерди улут кылып жараттым. Эмне үчүн бири бириңерден ошо үлгү ала турган жактар бар. Ошо үлгүлөрдү алгыла дегендей бир маанинде аяттар бар да. Анан эми ушул малайзиялыктар жөнүндө да айта кетсеңиз, булар кандай экен, булардын жашоо образы, таалим тарбиясы, ошо балдарына кандай тарбия беришет экен, ушул жак боюнча айта кетсеңиз. Жакшы болот. Незил сиз жана айткандай, мен атайын өзү башка жака ниет кылып аны көчүп кеткен оюм жок. Жөн гана ушул алардын тажрыйба алсам деп ойлойм да. Алардын жашоосун көрүп же башка жака буюрса дагы жакында мен келечекте Турциябы, Египетпи ошол жактарга барсам ойлор бар негизи. Просто айтайын дегеним ошо барган жерим көбүнчө ошо илигин баягы жашоосун көрүү максатында да. Анан алардын жашоосу, элдери негизи элдери жакты мага. Элдери аябай жөнөкөй, мындай жумшак, ошончо жашап атабыз. Мына бир дагы урушкан малайды көрбөдүм көчөдөчү. Бир дагы урушпайт экен. Анан бир сигнал берген эмени да көрбөдүк да. Пробкаларда же башкалардачы ушундай жөнөкөй, мындай сабырдуу экен десем болот да. Анан баймын деп эткен, кембагалмын деп эткен, ушундай байын биле албайсыз да. Мындай анткени аларда баарында эле мындай рызкысын кеңири кылып койгон, мындай жакшы жашашат да. Негизи машиналардан жаңы, үйлөрдө эле мындай жаңы эме менен камтылган да. Анан элдери арзданбайт экен. Анан өздөрүн кыйнашпайт экен. Көбүнчө ошо убактысын ибадатка бөлүшөт экен да. Ибадат бош убакыты болсо эле ибадат кылышат экен көбүнчөчү. Ошол жактары жакты. Аксакалдары сөзсүз түрдө мындай мечиттерине барсаңыз дайым ошо дуа кылып отурган болот да. Дайым жамаат болуп алып Куран окушат экен өзүнчө. Ошонун сенен балкимби Малайзияда бир дагы цунами же жер титирөө болду экен да. Аны менен караңыз. Ошондой диндин баалуулуктарын эме кылышат экен да. Анан бала тарбияганда дагы ошо балдар кичинекейинен эле Алла Тааланы таанып үйрөтөт экен да. Бизде мисалы үчүн эмне кылса да ошо Аллага байлап Кудай Тааланы таанытып, ошодон коркутуп, ошодон жакшы көрдүрүп, мисалы үчүн эгер бир туура эмес иш кылса, Алла Таала жакпайт. Тозок деген бар, кичинекей тозогуна түшүп калсаң коркутат экен, керектүү жерде жакшы көрдүрөт экен. Мисалы үчүн бизде кандай, биз бир демке алып берсек, велосипед алып берсек, же бир демке алып берсек, ким алып берсе, атаң алып берди, молодец. Ким жакшы, атаң жакшы. Ким жакшы, апасы кийим алып берди дейбиз. Урушкан келгенде Кудай Тааланын ортого салып коет экенбиз да. Биз Кудайды жаман көрдүрүпчү. Жок, мисалы үчүн ошону алтканда, мисалы үчүн велосипед алды, буну Алла Таалам сага алып берди. Тамак жегенде буну Кудай берип атат бизге рызкыны. Кийим алып бертканда дагы ата-эне эмес, балким ошо бизге Кудай Таалам берип атат. Ар бир эмесин кылса, балада Кудайга болгон мындай жакшы көрүү көбөйөт экен да. Албетте кээде туура эмес кылып койсо, Алла Тааладан коркутуп да коет экен. Ошол бизде кечиресиз сөзүңүз бөлүн, бизде тескерисинче бир жакшылык эме келген болсо, мына ким кылып атат, атаң кылып атат, атам мен кылып атам, мен алып кетем, мен билем, мен багып атам, мына мен алып бердим сага деген нерсени айтабыз. Анан туура эмес нерсе болуп калса, коркутуш керек болуп калса, Кудайды айтып туруп коркутабыз да. Ошондой болуп калат экен да. Демек ошол жерде дагы ортолукту кармай билиш керек экен да. Мындай бергенде да Кудай берип атат, мен себепчи болуп атам ортодо. Анан Кудайдан коркутуп да туруш керек. Мындай туура эмес кылсаң, Кудай. Анан жанагы эмеге да таң калдым да. Мен өзүм Малайзияга барып элекмин, буюрса сиз менен сүйлөшкөндөн кийин барайын деп бир ниет кылдым. Жана светофорлордо сигнал бербейт экен, бир дагы урушкан бир малайзиялыкты көрбөдүм дейсиз да. Булар бул нерсеге кантип жетишти деп мен мындай таң калып жатам да. Мисалы, биз орустар бизди басып алып колония болуп туруп, анан ошолордон да бир терс нерсе өтүп анан ушундай бир же динде эмес, же мындай эмес болуп калдык десек, аларды деле мен билишим боюнча Англиянын колониясы болуп турган да. Англиянын колониясы болуп турган. Аларда деле ушундай абал болгон. Азыр бизде мисалы үчүн чыккан болсоң, светофор бир күйө элек, акырынан сигнал келет да. Күйбөй уже акырынан сигнал келет. Бир жерде кичине мындай эме болуп калсаң, сигнал баары баса баштайт да. Урушкандар көп, айрыкча машина айдап бараткандар түшө калып эле мушташып кеткендер бар да. Урушуп кеткендер көчөдө көрүп эле жүрөбүз.
Эми мен таң калтырган нерсе ошол нерсеге кантип жетишти булар? Эмне себеп болду? Ушул боюнча да бир кызыгып көрдүңүзбү? Кызык көргөнбүз. Мен тапкан жообум ошо динден таптым да. Алар менге диндик тарбияны башынан бергендиктен баардыгы Алладан деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн бирдем кылса эле эми Алладан бол деп коет экен да. Башынан биринчи келе турган нерсе Алладан. Бизде нервсиз болуп кетет, деп сен эмне кылдың, машинаны урсалдың дейбиз да. Алладан келден кийинирээк келиши мүмкүн да. Еще ал айтып урушуп алгандан кийинчи. Балким дайым ошол баягындай эме болгондуктан ошондой сезим бар. Анан токчулук мындай алар мисалы үчүн эртеңкисин ойлошпойт экен да, мындай кам кылбайт экен. Эртең эмне жейбиз деп бүгүнкү күн курсак тойду болду экен ошолоргочу. План деле жок, мындай Кудай таалам бере берет экен аларгачы. Көп деле баягындай келечекти сүйлөшө бербейт экен да. Күнүмдүк, анан кийин илим билим берип коет экен. Окутканда окутушат экен, бирок баягындай мындай өздөрүн баягындай катуу эме кылып, ультиматум коюп эме кылып кылбайт экен да, мындай катуу эмеге барышпайт экен аларчы. Балким ошонун себебинен мындай жумшагынан баягындай сиз айткандай нервтери мындай кыжырлар тез келбейт окшойт го дейм. Бул эми бир жагы эме эмеспи? Мисалы, мамлекет бай болгон үчүн, мамлекет элди камсыздап койгон үчүн ошол жагынан да элдин көңүлү ток эмеспи? Болушу мүмкүн. Андай дейм десеңиз, бизде деле Кудайга шүгүр десек болот. Негизи эле минген машиналарыбыз шаарыбызда качан дагы эле ошол, мисалы үчүн мен ойлоп койдум, качан биз эме кылабыз, качан биринчи өзүбүз кабыл алышыбыз керек экен да. Туура бир убактары мисалы үчүн мамлекет, эл кыйынчылыкта жашаганда эми болду, эми Кудайга шүгүр деп өз асасына тесишибиз керек экен да. Баягы күнү бир сыртка жардам сурап атсак, бир чоң эле аты баштагы адамдар айтат да, эми Кыргызстан дагы эле кембагал, ал жер титиреген жерге жардам берип эмне кыласыңар дегендер чыкты да. Мисалы, ал деген сөз дагы эле биздин оюбузда ошентип жашап атат экенбиз деп атат. Токчулук келиш керек экен да. Биз ойлойбуз да, мисалы үчүн азыр арабтардан же сырттан жардам келсе, буларды ой раса байлар берип атат депчи. Эгер чын-чынына келсе, мындай суруштуруп барып карасаңыз, алар балким бизден кембагалыраак жашайттыр да. Алар уже жүрөгүнө токчулук келген да, ошондон берип. Мен оюмча ушу берип үйрөнүшүбүз керек го дейм да. Кичинекейибизден берсек, анан токчулук кетишет. Анан алар кичинесинен эле бандай бердирип жүрөт экен. Мыймандар келсе дагы баягы жаш балдар таркатат да, кол ачык кылганды үйрөтөбү, балким ошондой болушу мүмкүн. Бере турган жерге жаш балдарга ошо кичинекейден кол ачык кылып үйрөтөт окшойт го. Бизде ушул боюнча жакшы эме айттыңыз. Бир агай айтып калган. Меккеге бардык дейт, умрада жүрөбүз дейт. Анан баягы жаткан жерибизден мейманканадан чыгып жөнөсөм, 2 шергим келатат дейт. Чогуу барганбыз, 2 шерик келатат. Экөө тең сүйүнүп алган дейт, колунда 2 коробка дейт да. Анан эмне болду, каяктан келип жатасыңар десе, мына тамак эме алып келип жатабыз. Эмне болду, бекер тамак дейт. Анан каякта берип атат экен, эмне болуп атат экен? Мына жерде эмелер Африкадан келгендер эмелер ушундай бир тамактарды эме кылып таратып атышат экен. 2 алып алдык деп келатышат дейт да. Анан карап айттым, уялбайсыңарбы дедим дейт да. Уялбайсыңарбы? Эми силер экөөңөр тең деңгээлиңер ала турган эмес, бере турган балдарсыңар, колуңарда бар. Силер деле ошол Африкадан келип таратып аткандай ушул жака келип таратпайсыңарбы андан көрө? Муну муктаждарга бербейсиңерби? Силердин муктаждыгыңар барбы? Эмнеге 2 көтөрүп алдыңар десем, өздөрү деле ойлонуп калды дейт да. Эмнеге көтөрүп алдык деп, мына уялып калышты дейт да. Ошол сиз айткандай, балким ушул жаштайыбыздан ошо бергенге көндүргөнгө ошо бирөөдөн күтүп бизди келип арабтар келип мектеп салып бериш керек, түрктөр келип мечит салып бериш керек дегенди күтүп калганданбы? Бизде демек жакшы сапат бир үлгү ала турган нерсе, демек балдарыбызды ошол садака беребизби, 5-10 сом берсек дагы балдарыбызга бер деп, ошо берди үйрөтсөк, демек бул кол ачыктыкка биз үйрөтөт экен. Рахмат, жакшы нерселерди айттыңыз.